Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика телесабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы электр зарядынын сакталуу закону жана Кулон закону деп аталат. Сабактын жүрүшүндө балдар Кулон закону жана электр заряддарынын сакталуу закону менен таанышасыңар. Кулон законунун математикалык туюнтулушун эсеп чыгарууда колдоносуңар жана Кулон законунун башка закондору менен окшоштугун аныктайсыңар. Ошондой эле негизги түшүнүктөр менен дагы тааныша кетели. Электр заряды, айланма тараза, электр статика, пропорциялаштык коэффициенти жана вакуумдун электр турактуулугу. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабактан баштап ушул электр динамика бөлүмүнө кириштик элек. Бүгүнкү сабакта ушу электр динамика бөлүмүнүн ичиндеги электр статика бөлүмүнө киришебиз. Жана ушул электростатиканын эң негизги закону болгон Кулон закону жана электр заряддарынын сакталуу закону боюнча кеңири сөз кылабыз. Демек, электр статика дегенибиз эмне экен? Электр статика бул тынч абалдагы электр заряддарынын өз ара аракеттешүүлөрүн окутуп үйрөтүүчү электр динамиканын бөлүмү электр статика деп аталат. Электр статикада чекиттик заряд түшүнүгү кеңири колдонулат. Зарядталган нерселердин арасындагы аралык, алардын өлчөмдөрүнө салыштырмалуу чоң болсо, алар чекиттик заряддар деп аталат. Албетте, чекиттик заряд деген болбойт, бул идеалдаштырылып алынган түшүнүк. Мисалга, Q1 жана Q2 эки заряддын аракеттешүүсүн карап көрө турган болсок, R аралык дейли. Ал эми D дегенибиз ушул заряддардын өлчөмү. Демек, качан чекиттик заряд катары карайт экенбиз бул заряддарды? Качан R бир канча эсе D-дан чоң болгондо. Башкача айтканда, эки заряддын ортосундагы аралык ал заряддардын өздөрүнүн өлчөмдөрүнө караганда бир топ эсе чоң болгондо биз ал заряддарды чекиттик заряд катары түшүнөт экенбиз балдар. Эми нерселердин электрлениши жөнүндө биз мурунку сабакта кеңири сөз кылдык элек. Мисалга, айнек таякчасын жибекке сүрсөк, шарттуу түрдө айнек оң заряддалып, ал эми жибек терс заряддалат дедик элек. Жана эбонит таякчасын жүнгө сүргөндө болсо, эбонит таякчасы терс заряддалып, ал эми жүн болсо оң заряддалат дедик элек. Деги эле ушул нерселердин электрлениши, нерселердин заряддалышы жөнүндө сөз кылганда, электрондордун бир заттан экинчи затка өтүп кетүүсүн түшүнөт экенбиз. Мисалы, эбонит таякчасын жүнгө сүргөндө, жүндөгү электрондордун бөлүгү эбонит таякчасында өтөт дагы, эбонит таякчасында терс заряддар ашыкча болот дагы, ошондуктан эбонит таякчасы терс заряддалды деп айтат экенбиз. Ал эми бул эбонит таякчасы менен жүн экөөнү туюк система катарында карай турган болсок, бул жердеги заряддардын алгебралык суммасы ар дайым туруктуу, өзгөрүүсүз сакталат экен балдар. Мына ушул эреже заряддардын сакталуу закону деп аталат. Башкача айтканда, туюк же болбосо обочолонгон деп айтабыз. Системада бардык бөлүкчөлөрдүн заряддарынын алгебралык суммасы өзгөрүүсүз сакталат. Бул закон заряддын сакталуу закону деп аталат. Анын математикалык түрдө туюнтулушу Q1 кошулган Q2 кошулган жана Qn канча заряд болсо бул жерде электр заряды, алардын алгебралык суммасы ар дайым константа же болбосо турактуу же туруктуу сакталат деп айтат экенбиз. Демек, бул закон биз жогоруда айткандай заряддын сакталуу закону деп аталат экен. Эми балдар, ушул заряддын сакталуу законун дагы да жакшыраак түшүнүш үчүн, тереңирээк түшүнүш үчүн төмөндөгү иллюстрациялык анимациялык тасмага кайрылалы дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Нерселердин электрлениши алардын бири-бирине сүрүүдө же тийгизүүдө жүрөт. Бул учурда заряддалган нерселер бири-бири менен аракеттенишет. Ал эми заряддалган нерсе заряддалбаган, башкача айтканда, электр нейтралдуу нерсеге зарядды берүү менен экөө тең зарядка ээ болушат. Мисалы, янтарь менен жүндү заряддап, куштун канатына жакындатсак, алар тартылышат. Эми карайлы, булар заряддала электе электр нейтралдуу. Башкача айтканда, оң заряддардын саны терс заряддардын санына барабар болуп турган. Ал эми заттар электрленгенден кийин
янтарда электрондордун саны ашыкча болуп, янтар терс, ал эми жүн оң заряддалат. Бирок бул янтар, жүн жана куштун канаты туюк системасында заряддардын алгебралык суммасы өзгөрүүсүз сакталат. Заряддын сакталуу законун түшүнүү үчүн электрофордук машинанын иштөө принцибине да көңүл буралы. Сүрүлүүнүн негизинде эки түрдөгү заряддардын Лейден банкасы деп аталган түзүлүшкө топтолушунда заряддардын сакталуу закону аткарылабы? Мына ушуну түшүндүрүп көрөлү. Заряддалганга чейин эки өткөргүчтөгү заряддардын суммасы нөлгө барабар деген бул өткөргүчтөрдө электр заряды жокко эсе дегенди түшүндүрбөйт. Аларда электр заряддары бар болгону терс заряддалган электрондордун саны кристалдык торчонун оң заряддалган иондордун санына барабар болуп, алар бири-бирин компенсациялап турат дегенди түшүндүрөт. Мындай абалды заттын электр нейтралдуу абалы деп аташат. Электрофордук машинанын иштөө учурунда электрондордун бөлүгү бир өткөргүчтөн экинчи өткөргүчкө өтүшөт. Мунун негизинде бир өткөргүч экинчисине салыштырмалуу терс заряддалган болуп калат жана тескерисинче. Бирок көңүл буруп карасаңар, электрондордун жалпы саны өзгөрүүсүз калды. Суммардык зарядда өзгөргөн жок. Учкун разряды учурунда болсо, электрондор кайрадан терс заряддалган банкадан оң заряддалган банкага өтүшөт. Натыйжада өткөргүчтөрдө заряддардын тең салмактуулугу орун алат. Өткөргүчтөр разряддалгандан кийин дагы заряддардын жалпы саны өзгөрүүсүз калат. Ушунун негизинде заряддардын сакталуу закону туюк система үчүн ар дайым аткарылат. Мына балдар, заряддардын сакталуу закону боюнча жакшы эле түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Мына балдар, заряддардын сакталуу закону боюнча жакшы эле түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Демек, туюк системада заряддардын алгебралык суммасы ар дайым өзгөрүүсүз туруктуу сакталат экен. Эми балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо иретинде бир суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Анда эмесе суроого көңүл бурам. 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻19 кулон терс зарядка ээ болгон чаңча жарыктын таасири астында бир электронун жоготту. Чаңчанын заряды кандай өзгөрдү? Биринчи Q барабар 0, экинчи Q барабар плюс 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻19 кулонго өзгөрдү. Үчүнчү Q барабар плюс 3,2 көбөйтүлгөн 10⁻19 кулонго өзгөрдү. Төртүнчү болсо Q барабар минус 3,2 көбөйтүлгөн 10⁻19 кулонго өзгөрдү. Жерде 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻19 кулон дегенибиз бул элементардык зарядка же болбосо электрондун же протондун зарядына барабар деп айтканбыз. Мен оюмча жакшылап ойлонсоңор бул суроого деле оңой жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп Q барабар 0. Башкача айтканда, чаңча бул учурда электр нейтралдуу болуп калат экен. 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻19 кулон зарядын же болбосо бир электрондун зарядын жоготуу менен ал албетте электр нейтралдуу абалга келет экен. Анда эмесе сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо ушул электростатиканын эң негизги закону болгон заряддардын өз ара аракеттешүү күчүн ким биринчи ачкан экен жана кандай тажрыйбанын негизинде? Бул законду ачуу француз окумуштуусу аскер инженери Шарль Огюстен Кулонго таандык. Ал 1785 жылы айланма тараза деп аталган түзүлүштүн жардамы менен кыймылсыз заряддардын өз ара аракеттешүү күчүн математикалык формада көрсөткөн экен. Кулондун закону биринчи электромагниттик өз ара аракеттешүүнүн тажрыйба жүзүндө жана сандык түрдө далилденген закону болуп саналат. Кулон закону бул азыркы кездеги электромагнетизм теориясынын башталышы деп айтсак жаңылышпайбыз. Шарль Кулон өзүнүн тажрыйбаларында айланма таразаны колдонду деп атабыз. Ал айланма тараза кандай түзүлүшкө экен, ошонун түзүлүшүнө кайрыла кетели. Силер көрүп тургандай, биринчиден бул серпилгичтүү жеңил металл жибинен турат. Ал жипке изоляцияланган өзөкчө илинет. Ошол изоляцияланган өзөкчөнүн бир учуна заряддалбаган металл сферасы илинет дагы. Ал металл сферасын тең салмактоочу жүк кагаз диски экинчи тарабына илинет ошол өзөкчөнүн. Андан кийин бул түзүлүшкө кыймылсыз заряддалган сфера орнотулат.
жана сфералар арасындагы аралыкты көрсөтүүчү шкалалар. Ал эми Кулон закону кандай ачылган жана ушул өз ара аракеттешүү күчү кандай эсептелген? Ал боюнча азыр төмөндөгү видео тасманы көрөлү, ошондо түшүнүктүү болот. Андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. 1785 жылы Шарль Кулон эки зарядтын ортосундагы аракеттешүү күчүн ченөө үчүн айланма таразаны колдонгон. Анын негизги бөлүгү изоляцияланган өзөкчө серпилгичтүү жипке илинген. Кичинекей өтө жеңил шарча өзөкчөнүн бир учуна бекитилип, экинчи учуна кагаз диск бекитилген. Бул диск шарчаны тең салмактап турат. Дагы бир шарча кыймылсыз бекитилген. Шариктерди белгилүү аралыкта кармап туруу үчүн серпилгич зымды кандайдыр бир бурчка толгоо керек. Кыймылсыз шарга кыймылдуу шар келип тийишкенде, ал заряд экиге бөлүнөт дагы, эки шарча тең зарядталып калат. Зымдын толгонуу бурчу боюнча шариктердин өз ара аракеттешүү күчү аныкталат. Кулон шариктердин бирин зарядталбаган шар менен туташтыруу аркылуу заряддардын чоңдугун 2, 4, 8 жана башка жолу өзгөртүүнүн жолун тапкан. Мында кыймылдуу шарча А жана А1. Ал эми В шарчасы кыймылсыз шарча. Кыймылсыз шарга зарядталган нерсени тийгизүү менен зарядтаганда В шарчасы жана А шарчасы экөө тең зарядталып калган. А шарчаныкын QA, ал эми В шарчаныкын QV деп экөөнү бирдей зарядтаган. В шарчасын А шарчасына жакындаткан учурда А шарчасы кандайдыр бир бурчка кыйшайган. Мына ушул кыйшайуу бурчу менен алардын ортосундагы аракеттешүү күчүн аныктап алган. Бул учурда аракеттешүү күчү аралык алыстаган учурда начар, ал эми жакындаганда чоң экен. Эми А жана В шарчасын бирдей заряд менен зарядтаган, экөө тең 2ден зарядка ээ болуп атат. В шарчасына С шарчасын жакындатканда, тийгизгенде В шарчасындагы заряд 2 бөлүккө бөлүнгөн. Бул учурда В шарчасы бир эле зарядка ээ болуп калды. Эми ушул В шарчасын А шарчасына жакындаткан учурда мурдакы аралыкка алып келгенде А шарчасы анча чоң эмес бурчка кыйшайган. Демек, аракеттешүү күчү зарядтын чоңдугуна түз пропорционалдуу экен. Канчалык көбүрөөк зарядталса, аракеттешүү күчү ошончолук чоң. Ал эми аракеттешүү күчү аралыктан көз каранды экен. Аралык чоңойсо, аракеттешүү күчү азаят. Ал эми зарядтын чоңдугу канчалык чоң болсо, аракеттешүү күчү ошончолук чоң болот экендигин мына ушул тажрыйбадан аныктаган. Мына балдар. Ушул айланма таразанын жардамы менен жүргүзгөн көптөгөн эксперименттердин натыйжасында Кулон төмөндөгүдөй жыйынтыкка келген. Биринчиден, бул чекиттик заряддардын өз ара аракеттешүү күчү заряддардын чоңдугуна түз пропорциялаш. Ошондой эле, экинчиден, бул аракет эткен күч ал чекиттик заряддардын ортосундагы аралыктын квадратына тескери пропорциялаш. Эгерде ушул эки пропорциялаштуулукту бириктире турган болсок, анда аракет эткен кулондук күч заряддардын модулдарынын көбөйтүндүсүнө түз пропорциялаш, ал эми алардын арасындагы аралыкка тескери пропорциялаш экендиги келип чыгат. Пропорциялаштык белгиден барабардык белгисине өтүш үчүн албетте пропорциялаштык коэффициентин киргизебиз. Бул жердеги К пропорциялаштык коэффициенти деп аталат. Чыгарылган математикалык формула Кулондун закону деп аталат балдар. Мында Q1, Q2 чекиттик заряддар, R болсо чекиттик заряддар арасындагы аралык. Демек, Кулондун закону кандай айтылат экен? Зарядталган эки кыймылсыз нерсенин вакуумдагы өз ара аракеттешүү күчү алардын заряддарынын модулдарынын көбөйтүндүсүнө түз, ал эми алардын ортосундагы аралыктын квадратына тескери пропорциялаш. Дагы кошумчалай кетүүчү нерсе, бул жерде аракет эткен күч заряддарды бойлото кеткен түз сызыктын багытында болот. Демек, ушул Кулондун законундагы
пропорциялаштык коэффициентине кайрыла турган болсок, мында K'ны формула боюнча тапсак, K барабар F көбөйтүлгөн R квадрат бөлүнгөн Q2 көбөйтүлгөн Q1ге барабар. Ушул боюнча K'нын бирдигин чыгарсак C системасындагы K барабар Ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон көбөйтүлгөн кулон же болбосо Ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат экен. Ошондой эле K'нын эксперименталдык жүзүндө аныкталган мааниси 9 көбөйтүлгөн 10⁹ Ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон квадратка барабар экендиги такталды. Жана C системасында K'нын ушул вакуумдагы электр турактуулугу менен байланышкан формуласы дагы берилет. Ал K барабар 1 бөлүнгөн 4 пи эпсилон нөлүнчү дегенге барабар. Мында эпсилон нөлүнчү вакуумдун электрдик турактуулугу деп аталат. Жана анын дагы мааниси эксперименттерден так эсептелген. Эпсилон нөлүнчүнү таба турган болсок, эпсилон нөлүнчү барабар 1 бөлүнгөн 4 пи K. Бул боюнча чыгарылган мааниси 8,85 көбөйтүлгөн 10⁻12 кулон квадрат бөлүнгөн Ньютон метр квадратка барабар. Башкача айтканда, K пропорциялаштык коэффициентинин бирдигине тескери бирдик деп айтсак болот экен балдар. Ушул вакуумдун электрик турактуулугунун формуласын колдонуп, Кулондун законун өзгөртүп түзөт турган болсок, ал Q1 көбөйтүлгөн Q2 бөлүнгөн 4 пи эпсилон нөлүнчү көбөйтүлгөн R квадрат деген формага келет. Ошондой эле элементтердик заряддагы сандык маанисин жаза кетели. Эсеп чыгарууда бул дагы абдан мааниге. Элементар заряд 1,16 көбөйтүлгөн 10⁻19 кулонго барабар дедик. Бул 1 электрондун же 1 протондун заряды. Демек балдар, жакшылап эстеп көрө турган болсоңор, Кулон законуна жазылышы жагынан окшош бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону дегенбиз. Мына карап көргүлөчү. Кулон законундагы пропорциялаштык коэффициенти менен бүткүл дүйнөлүк тартылуу законундагы Ж пропорциялаштык коэффициенти. Кулон законундагы аралыктын квадраты, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунда дагы аралыктын квадраты. Жана Кулон законундагы заряддардын модулдарынын көбөйтүндүсү, бүткүл дүйнөлүк тартылуу законундагы чекиттик массалардын көбөйтүндүсү. Мына балдар, силер көргөндөй, эки закон тең жазылыш формасы жагынан окшош. Демек, Кулондун закону дагы, бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону дагы ошол биринчиден Кулон закону заряддардын өз ара аракеттешүүсүн түшүндүрсө, бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону нерселердин гравитациялык тартышуу күчүн түшүндүрөт экен. Бул жерде бир айырмасы, тынч абалдагы заряддардын өз ара аракеттешүү күчүндө биз тартылуу күчү менен кошо түртүлүү күчүн дагы түшүндүрсө, ал эми бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунда бир гана тартышуу күчүн түшүндүрөт, балдар. Эми балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо максатында дагы бир суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүл барам. Эки бирдей чекиттик заряддын арасындагы аралыкты эки эсе азайтсак, алардын кулондук аракеттешүү күчү канчага өзгөрөт? Биринчи 2 эсе азаят, экинчи 2 эсе көбөйөт, үчүнчү 4 эсе азаят, төртүнчү 4 эсе көбөйөт. Демек, ортодогу аралыкты 2 эсе азайтсак, алардын кулондук аракеттешүү күчү канчага өзгөрөт экен? Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте, туура жооп 4 эсе көбөйөт. Кана ушуну түшүнүп көрөлүчү, эмне үчүн 4 эсе көбөйөт? Мисалга, 2 берилген чекиттик заряддарды 1 кулондон деп алалы. Ал эми алардын ортосунда аралыкты 10 метр дейли. Демек, биздин шарт боюнча алардын ортосунда аралыкты 2 эсеге кыскартсак, башкача айтканда 5 метр кыла турган болсок, анда аракеттешүү күчү канчага өзгөрөт дейт. Демек, бул жерде Кулондун законунун формуласын колдонобуз. Мында K'нын маанисин жазбастан эле K боюнча чыгарып кетер эле, анткени экөөнү тең ал бирдей мааниге. Мында бизди кызыктырган албетте R квадрат, башкача айтканда аралыктын квадраты. Ордуна коё турган болсок, F1 барабар K 1 кулон бөлүнгөн 100 метр барабар 0,100 көбөйтүлгөн K Ньютон экен. Ал эми F2 болсо, башкача айтканда аралыкты 2 эсеге кыскарткандагы күчүбүз. K көбөйтүлгөн 1 кулон
бөлүнгөн 25 метр барабар 0,4 көбөйтүлгөн k ньютон экен. Эми экинчи күчүбүз биринчиден канча эсе чоң же кичине экендигин көрүш үчүн бул экөөнүн катышын алабыз. Демек F2 бөлүнгөн F1 барабар 0,4 көбөйтүлгөн k ньютон бөлүнгөн 0,1 көбөйтүлгөн k ньютон барабар 4 экендигин алабыз. Башкача айтканда F2 күчү барабар 4 F1. Башкача айтканда F1 күчүнө караганда 4 эсе көбөйөт экен дегенди түшүндүрөт болдур. Мына балдар, демек биз жогорудагы суроого түшүнүк бердик. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз дагы аягына келип жетти. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, биз силер менен заряддардын сакталуу закону менен тааныштык. Ошондой эле электростатика бөлүмүнүн эң негизги закону болгон Кулон закону менен дагы тааныштык. Жана Кулон закону менен бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунун окшоштуктарын карадык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.